урматтуу апалар, эжелер, карандаштар. Бүгүн баарыбызга өзгөчө күн болуп турат. Анткени баарыбыз эл аралык 8 март байрамды тосуп атып, абдан жакшы маанайда бүгүн болуп отурабыз. Кудайым буйруп, акыркы жылдары баарыбызга билинип калды. Бул дүнүйөнү кармаган, бул дүнүйөнү алдага жылдырган бул болсо аялзат. Муну болсо бүгүнкү күндө эч ким мындай бөлөк ойлорду айта албайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мынакей ушул жерде ушунча айымдар чогулуп отурат. Мен абдан ыраазымын. Улуу муундар билет, СССР таркаган учурда биз абдан кыйын акыбалга түшүп калганбыз. Ошондо биздин айымдар, апалар мугалимдикти таштап, врачтыктын таштап, баарын таштап, үй-бүлөмдү багам деп, тиги чаар чоң сеткаларды алып алып, үй-бүлөсүн гана баккан жок. Болсо биздин коомду сактап калды, элибизди сактап калды. Биз дагы коом болуп калганбыз. Ошон баардыгы эмненин белгиси? Анткени бул болсо биздин аялзаттын туруктуулугун, аялзаттын монтип алдыга прогрессивдүү боло турганын белгиси. Ошон үчүн урматтуу айымдар, баарыңарды мен дагы бир жолу байрам менен куттуктайм. Бүгүн болсо Замира Акбагышева бизди бияка чакырганда мен абдан кубандым да. Анткени биздин коомдо, биздин элибизде ушундай көрүнүктүү чыган лидер айым бар, болсо Замира Акбагышева. 32 жылдан бери Конгресс женщинде монтип кармап алдыга жылдырып жүрүш бул оңой эмес. Канча дагы бөлөк мисалычы уюмдар бар коомдук. Бирок ошон баарын карабастан бүгүнкү күндө мынакей Замира Акбагышева болсо Конгресс женщинде эң алдыга чыгарып, эң көрүнүктүү коомду куруп жүрөт. Бүгүнкү күндө баарыңарга белгилүү болгондой, биздин республикабызда болсо аялзатка абдан көп көңүл бурулат. Өзүңөр билгендей, мисалы, акыркы эле премьерди айта кетейин, 17 ноябрда өткөн жылы жергиликтүү шайлоолор өткөн. Ошондо 42% бул аялзат болду. Бул эмненин белгиси? Болсо биздин коомдо бүт баардыгы теңме-тең болуп калгандыгынын белгиси. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлердин арасынын сандыгын айтсак, 48% болсо аялзаттан болот. Ошон үчүн урматтуу айымдар, баарыңарды дагы бир жолу келаткан майраштар менен куттуктап кетем. Мен баарыңарга каалайм өмүр, ден соолук, бакубатчылыкты дайыма бар болгула. Рахмат силерге. Рахмат билдиребиз.